Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу болгон картошка менен баклажандан жасалган салатты көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач жууп тазаланган баклажанды майдалап узунчасыга саманча кылып кесебиз. Баары бирдей формада кесилиш керек. Туурап алынган баклажанды идишке салабыз. Үстүнө 1 чай кашык туз кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып алган соң үстүнү жаап бир четке коюп турабыз. Картошканы майдалап узунчасыга саманча түрүндө кесип алдым. Баарыны бирдей формада кылып, тууралган картошкаларды идишке салып четке коюп койдум. Бир болгарский перести майдалап узунчаса туурадым. Анда идишке салып бир четке коюп турабыз. Бир тиш чеснокты майдалап туурадым. Көк чөптөрдү майдалап туурап алабыз. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алдым. Кызган майга картошканы салып кууруйбуз. Кызарганча кууруп алабыз. Мына картошкабыз бышты. Эми болгарский перести майга салып бир аз эле кууруйбуз, өтө көп куурубайбыз. Мына баклажаныбызды үстүнө ачып, жакшылап суусуну калтырбай сыгып алабыз. Суусу калбаш керек. Кызган майга кууруганга коебуз. Кызарганча кууруйбуз. Мына баклажаныбыз да даяр болду. Идишибизге салабыз. Куурулган азыктарды биринен артынан бирине салып, баарыны жыя баштайбыз. Бир помидорду да майдалап үстүнө туурап жиберебиз. 1 чай кашык туз кошуп, баарын жакшылап аралаштырабыз. Мына биздин салатыбыз, даамдуу болгон салатыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, саламатта калыңыздар.